16 жашка чыгып деле чоңой элек жаш балдарга айтарым. 16 жашта билесизби, тарыхта ушундай адамдар аткан, 16 жашта целый империяны башкарган, генерал кылбаган иштерди кылган. Окко, дозотко өзүнүн төшүн тоскон. Ошондой улуу батырлар өткөн. 15-16 жашта. Бүгүн 16 жаштагы балдар көпчүгүн тазара карчый албайт да. Сен 12 жашка жеттиңби, намазды башташың керек, окушуң керек. Кудайдын парыздары парз сен үчүн, карз. Мамлекет 16 жаштан паспорт берип атат, 18де сен эркексиң деп атат. Демек сен 18ден кийин сен бардык жоопкерчиликти өзүң алышың керек деген. Сен жаш бала эмессиң, сен жашка алкеч эмессиң. Мамани сыночек деп коет го баягы, апасынын баласы. Андай эмессиң сен. Болду, чоңойдуң сен, эркек болушуң керек. Сен эгер бирөөгө кылмыш кылып адам өлтүрүп койсоң, сен камалып кетесиң 18ден жогору болсоң. Сен үчүн чөйрөдөгүлөр, территориядагы адамдар жоопкерчиликтүү эмес. 25 жаштагы бала ата энесинен бирдеге күтүп отурат бүгүн. Апам мындай кылбады, атам мындай кылбады, андай кылыш керек, машина алып бериш керек. Сен жаш баласың. 10 жаштагы бала эмессиң го. 18 жаштан жогору өзүңдүн түйүнүңдү өзүң тарт. Өзүң аракет кылып көп нерсеге өзүң жетсең болот. Керек болсо ашыкчасы менен. Туугандардан жардам күтпө, туугандарга жардам беремин деп аракет кыл сен. Эгерде жардам күтүп жүрө берсең, билесиңби сен жашоодо эчтекеге жетпейсиң, и плюс алар дагы сага эч качан жардам бербейт. Эгер сен жардам берейин, Аллахым менин берешендерден кыл, ошого жараша бизнесимди кылайын, өнүгөйүн деп аракет кылсаң, өзүң дагы өнүгөсүң, плюс жардам дагы беришке Аллах Таала шарт түзүп берет. Ниетиң сени күчтүү болуш керек. Пысмык болуп, пыс болуп туугандарыңдан акча күтүп отурба. Уял. Монау бетиң безбет баа трактырдын арка балону болуп калбасын. Ушундайлар бар бүгүн. Студент шаарда окумуш болуп, бир тыйын окуганы жок. Же окуудан жок, же спорттон жок, бир же жумуштан жок. Эч нерседен жок. Ошондой экен, урматтуу жигиттер, урматтуу эже карындаштарым аракет кылыш керек. Кыз баласынбы, оозуңду ачып отура бербе, күйөөм багат экен деп. Бүгүн жашсың, секелек кызсың. Жок дегенде англис тилди үйрөнүп ал. Мектептен мугалим болсоң болот. Жашоо ар кандай, бүгүн эч нерсеге ишенип болбойт. Күйөөң менен ажырашып кетсең кайка барасың? Колуңда бир өнөрүң жок. Балдарың кантип багасың? Бул жөн эле суроо, андай болбосун, жөн эле суроо. Өнөрү бар адам бар жерге сиңип кетет, сыгып кетет. Жөн эле тигишти, бычышты дагы бирдекелерди үйрөнүп алсаң, бул сага плюс да, эч качан зыян эмес. Ошондуктан кыздарыбыз жалкоо болбоңуздар. Айфон сизди алдап койбосун. Бүгүнкү жыргал жашоо алдап койбосун. Калың көрпөлөр, жылуу төшөктөр, өзүңүздү газыңызды өзүңүз 24 сааттап жата бербе жыттап. Аракет кыл.